Мыналар столбаны өтө жолго жакын кылып атышат. Ушундай кылыш керек бе? Нормативде. Обочинадан 1-2 метрле. Мен экинчи категория норматив айтып жолго жакын болуп калып атат да, кара слишком столба. Нерден мына 3.75 эсептелди, 1, 2, 3. Нерге келиш керек да ошондо столба? Где-то. Нерге машина келип токтош керек да. По проекту 1 метр деп атат да? Сен айтканда эмнеде резерв болуш керек. Резерв болуш керек да, азыр машина кантип токтойт эми? Өтө жакын да нерге. Силер подрядчиксиңер да? Мына туугандар жолго өтө жакын болуп атат столбалар. Мына өтө. Машина келип токтоп калса столбаны сүзө тургандай болуп калыптыр да. Проектке кирип калган дейт. Ошол 2012-жылы эле ошо столбалардын размери. Азыр өлчөп атат. Не болду? Канча чыгып атат? Глубинасын көрчү канча? 1.90 экен, а? Столбанын узундугу канча? 11. Жарыктыктарды жолдон алысыраак кылыш керек. Өтө жакын, мисалга машина келип токтой турган болсо, столбаны сүзүп алышы мүмкүн. Аварийный токтой турган болсочу, кээде скорость, ылдамдык жай эме тез жүрүшү мүмкүн, жай жүрүшү мүмкүн. Ситуация, мисалга обгонный ситуация болуп калышы мүмкүн. Машиналар кээде ошондо обочина чыгып кетиши мүмкүн да. Эми жолдо ар түрдүү ситуация болушу мүмкүн. Ошон үчүн бир аз алысыраак болгон жакшы. Нормативке ылайыкчы. Алабат маданият жолу. Экинчи категорияда жол. Ошонун боюна мына азыр лампаларды коюп атышат. Бирок лампалардын жолдон болгон расстояниясы проект боюнча 1 метр экен. Бирок булар 1.90 кылып коюп атышыптыр. Бирок жолго өтө жакын. Мисалга машина келип токтойн десе, машина батпайт да, мындай карап турсаңар. Машина батпайт. Столбаны келип сүзөбү ошондо. Ар бир 50 метрден болгондо дагы. Мынакей. Жолго өтө жакын. Мисалга бул жака 3.75ке расширение бар да. Мисалга норматив боюнча 3.75 болуш керек. Экинчи категорияда. Бирок тилекке каршы азыр бул жерде 1 болуп турат да. 1 анан 1.90. Расширениеге место бар. Бирок аны колдонушкан эмес да, эске алынган эмес. Мына бул жакта электр линиясы өтүп турат. Бул мына зданиядан алыс. Муну мисалга мына жерге алып келиш керек эле, жок дегенде. Машина келип токтой турган кылып. Азыр бул жакка да коюп атат, азыр ортого коет. Ар жакта да карасак, өтө жолго жакын да. Анда мына обочинанын кылганын мааниси эмнеде анда? Эгерде столбаларды жакын кылып кетип калса. Бул болбойт. Булар эми подрядчиктер проект боюнча жасап кете беришет. Буларга баары бир акчасы төлөнгөн долбоор боюнча азмал лампаларды карап коелу. Так, зоны сечения 3 экен. Эң кичинекей турбайбы, 2,5 экен. Лампаларга була берет. Бул лампалар көбүрөөк. Бияқта иштейсиз бе? Кайсы силердики? Подрядчиктер. Кайсы подрядчик сиздики? А? Манипулятордан. Силер заказ менен иштеп атасыңар да? Кайсы фирма жасап атат муну? А? Токтоңду. Булар эми проект боюнча жасайт да. Муну проекти негизи өзгөрүш керек да. Өтө жакын болуп калган да жолго. Азыр обочинага келип токтойн десеңиз токтой албайсыз да. Мына өтө жакын. Эми элестетип келе. Машина келип токтойн десе кайсыл жерге келип токтойт? Бул жерге келип токтойбу? Анда бул жактан скоростной машина келип, чекиято турган машинаны уруп кетиши мүмкүн. Өтө жакын болуп калган да. Столбалардын бардыгын кайра караштырып чыгыш керек экен. Дагы бул жакка жылдыруу боюнча. Мына кадам менен деле алып карасак, 1.90 деген ошол. Долбоор боюнча 1 метр кылган дейт, бирок булар дагы жылдырыптыр. Жылдырганы менен
баары бир месте жетишпейт да. Мисалга катты ылдамдыкта келе турган болсо, мисалга наркы столбадан токтойн десе, мисалга тормоз бере баштаса же жайлап ушул жерге келиши мүмкүн да кайра. Машинанын ылдамдыгычы 2 столба турат. Эми линияга жакын кое албайт, бирок аны дагы приспособление кылса болот. Мисалга мына электр линия турабайбы? Ошондон кобраны бери чыгарып туруп, туугандар, бул столба маселесин чечүүнүн менде сунуш бар, бир нече сунуш. Бул Жалал Абад маданият жолу, экинчи категорияда жол. Стандартын түшүндүрүп берейин силерге. Жолдун кенендиги 15 болуш керек, обочина машина токтой турган 375 болуш керек. Учурда Базар Коргон кеңеш тилкесинде мындай столба коюлду. Электр линияга, анан лампага. Лампанын жолдон расстояниясы 1 метр экен долбоор боюнча. Бул өзгөрбөйт болбойт, мындай уже 2012 жылы түзүлүп калган дейт. Анан бирок биз 1.90 алдык дейт. 1.90 болгон учурда деле, мисалга машина бир столбадан өтүп, мисалга токтойн десе, скоросту жайлаш керек да. 50 метр мындай тормозной путька жетпейт да. Бир столбадан өтсө, экинчи столбага келип сайылат да. Ошондой. Мындай ар дайым эле адам жай жүрө албайт. Кээде катуу ылдамдыкта келет, аварийный токтошу керек болуп калышы мүмкүн. Обход кылышы мүмкүн, жанагы обгон кылышы мүмкүн, ар түрдүү ситуация болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул столбалар адам өмүрүнө өтө кооптуу. Бул столбалардын бардыгын баштан карап чыгыш керек. Эмне себептен дегенде мына түшүндүрүп бердим. Эгерде бул жерге келип токтосоң, артыңа машина сүзөт. Биринчи столбадан экинчи столбага келип токтогуча 50 метр аздык кылат да, тормозной путь. Ошон үчүн бул өтө кооптуу столба. Советскийдеги туура эмес курулган круговойдой эле нерсе да. Учурда ушундай болуп жасалып калган. Токко отдельно ушул столба. Негизи ушундай эле болуш керек. Лампага токко да отдельно столба. Бирок мына оң тарабында, мисалга оштон келатканда, бизде место тар болуп атат. Мисалга электр линия бар, эгерде ичкерирээк коелу десек. Электр линия болгон себептен но столбаны жок кылып эле, нонун башына приспособление, жанагындай хамут кылып туруп, труба өткөзүп, ушул жерге кобраны узартыш керек да. Кобра деп коет аны. Лампаны 1 же 2 лампа коюш керек ушул жерге. Бул бир чечим. Экинчи чечим, азыр сол тарабында мисалга электр линия бар дагы, анан дагы эле ошондой место кенен болгону менен ошо жолдун бооруна коюп койгонда, мындай кылыпчы, нол жерге коюп койгон. Мен аны азыр кандай болуш керек экенин көргөзүп атам. Мисалга, мынол жол, обочина, лоток, анан свет лампа. Өзү ушундай болуш керек эле. Бирок экономический соображениядан экинчи сунушум. Ошол эле столбага нол жерде механизм кылып туруп, жана подъемный, мисалга лампаны алмаштырганда атайын кранды алып келиштин кереги жок. Нол жерден бошотосуң, акырын механизм мындай ылдыйга түшөт. Анан ошол жердин лампасын алмаштырып эле кайра көтөрүп койсо болот да. Бул кийин келечектеги эмеге дагы эконом болот. Крандарга, бензин, соляркага эконом болот. Свет алмаштырганга ушул приспособление ыңгайлуу болуп турат да бизге. Анан кайра катырып койсо болот. Муну любой эле жаранды эле кылып койсо болот. Ушуну атайын сварщикке заказ кылып, ал жерге чоң-чоң болттарды коюп, или ручной механизм менен деле жасап койсо болот да. Мына столбаларга кеткен каражаттын немесин бир кыйла арзандатат. Анан ошондой. Мына эгерде мына оң тараптагыдай эмес, эгер сол тараптагыдай расстояние алыс болсо, бул безопасный болот да. Аздан өтө жакын болуп калган, өтө опасный. Ушул нерсени кайра баштан карап чыгыш керек. Бунда мисалга электр линияларга нол приспособление эч кандай тоскоолдук бербейт. Ылдыйрактан баштайт, анан жолго чыгарып коет. Мында деле ошондой. Бир жасап коесуң, аны катырып, кийин кран менен алмаштырсаң болот. Муну деле атайын механизм кылсаң болот. Анчын пружина коюш керек нол жерге. Бир ылдый кылып алгандан кийин акырын жип менен көтөрүп, жана эшиктер да бар го. Көтөрүп койсоң, ошол боюнча катып калат да. Ошондой деле жасаса болот. Ошондой. Жанагы эски метод, эски нормативтерге жармашып калбай, адам өмүрүнө мындай безопасный вариантты, анан экономически целесообразный нерсени, жаңы илимдерди колдонууга аракет кылыш керек да. Столба маселесин кайра карап чыгыш керек экен. Азыр толук курулуп бүтө элек столбалар. Башынан карап кайра жылдырыш керек нары. Жок дегенде 1,5-2 метр жылдырыш керек да. Эгер жер шарты мүмкүнчүлүк берсе, жылдырыш керек. Мисалы, мынау Базар Коргон Советскийде, мынау жолдун бул бети, аркы бети жылдырганга түштүк жагы. Шанс бар да, мүмкүнчүлүк бар. Демек жылдырса болот аны. Ылдамдыгын келе көрөбүз. Мындай катты ылдамдыкта келсе, мына бир столба эмес, 2 столбаны илип кете тургандай да.
егер чекеге тоқтайын десеч, мисалга мына мен машина менен келетем дейли. Мен мына жерге тоқтайын десем, мисалга мына столбаны келип сүзүш керек болуп калат да. Мына токтой албайсың бул жергечи. Кийинкисине дагы келели. Мына жанда эле бир машина турат. Мына могул жерге келип токтой албайсың, бир жагың жолго чыгып калат да. Анан бул жерде жаш балдар, адамдар өтөт, элдер. Бир аз туура эмес болуп калыптыр ушул жерде. Азыртан ондош керек буларды. Электролиния өтө электе. Башынан карап чыгыш керек мунун бардыгын. Азыр үстүнө чейин дагы арка жакка чейин барып көрөлү. Текшере. Көрөлү. Мына азыр бул кеңештеги туура эмес курулган айланма жол. Бүгүн 20-август 2023. Бул жерге түрткөчө боло турган болду. Мына бул жагында алып карасак, мына бул жерге келип токтойн десең, бул жерде да столбу бар. Кийинкисинде бардыгында эле ошондой. Аялдама. Адамдар эми ар түрдүү акыбалда, шартта токтоп калышы мүмкүн да. Кыйын маселе болуп тур да. Мына Матис. Арканды узун ташталбай жасалган долбоор экен чынында. Дагы жылдыра турган шанстар бар эле. Өзгөчө мына оң тарабында орун кенен болгон да. Бирок ага карабай бардыгын сплошной бирдей кылып койгон да. Салган могул жерге келип токтойлу дейли. Азыр мен жай ылдамдыкта келдим да, обочина ылдый экен. Муну келип сүзүш керек болуп калат да. Бүт столбаларды эми фосфор менен боеп чыгыш керек. Жанагы түнү күйө турган күндүзү сары, жакпай окот. Ар бирин боеп чыгыш керек. Эки тарабынан тең. Антпесе болбойт. Аркы бетте дагы карасак, эки столба турат. Линияга жакын кое албайт, бирок аны дагы приспособление кылса болот. Мисалга мына электролиния турабайбы? Ошондон кобраны бери чыгарып туруп, башын кайрып туруп, анан столба кылса болот экен да. Ошондо бир эле столбаны электролинияга колдонсо боло тургандай да. Муну дагы атайын ийип жасаш керек экен да анда. Ар бир нерсени жер шартына ылайык жасаса болот. Бир аз ойлоныш керек анчын. Башка туруп, мисалга нар жакта жер тар экен, зымдар бар экен. Демек, кобраны кайрыса болот. Азыр могул жерге токтойн деп эч эле орун таба албай атам. Андан тышкары, уровень боюнча. Мисалга, эски жерин эгерде норматив менен терең чукулган болсо, нол жак ылдый, нол жак бийик болбойт эле да. Мисалга, мына суу башы жакта алып карайлы да. Нол жак ылдый болуп турат, бул жак бийик болуп турат. Ар жак уровень болгону менен, мындай жагыбыз уровеньге келбей калган. Мына көтөрүлүп калган да. Ошондо өтө бийик болуп кеткен, мына үйлөргө кире бериши. Өтө бийик болуп калган. Эгерде эскини чукулаганда түбүн мынчалык көтөрбөйт эле. Көрүп атабыз, бийик. Мына өтө бийик. Эгерде мына балон турган жерге чейин ылдыйраак чукуш керек болчу да жерде. Ушундай жерлерди мына уровеньге келтириш керек эле. Мына адамдар ылдый болуп калган. Мындай жерлер өтө көп. Нокенде дагы. Эгерде жерде ушул жерге чейин чукуп турган үстүнө жасаган болгондо, мындай мынчалык болбойт эле. Мисалга, машина катты келип эле турган болсо, учуп эле кирип кетет да. Адамды сүзсө, үстүнөн сүзөт. Эми суу агат арыкка. Бул жакшы. Ошол арыктын бир аз мындай уровеньде жасаш керек эле. Эгерде мындай катты ылдамдыкта КамАЗ келе турган болсо, мына үйлөрдү сүрүп эле кетет. Үйлөр жарака берген турбайбы? Мына ушундай минустары көп. Эскини до конца чукубай эле үстүнө слой берип салганда, ошондо мына деңгээл чыкпай калган да.
Мына өтө жакын. Булар дагы өтө жакын. Көбүнчө мына жерде авария болчу да бизде, кышында гололедте. Анда дагы мына столбулар бар. Эми бордюр коюлса керек. Анда көрөбүз. Мына бул жерде эч кандай обочина жок. Обочина болуш үчүн мына жерге чейин бетон куюп чыгыш керек да, анан ушул жерде шагал менен толтуруш керек. Ошондой. Бул жеринде да минус бар. Мына жерге башынан бетон куюп чыгыш керек да, бордюр. Мына бул жагы ылдыйыш, бул жагы жогору болуп калган. Ушул орто тарап жогору болуп калган. Мына Достук көчөнүн бер жагына чейин. Мына бул жакта да обочина. Ылдыйыш болуп кеткен да. Ушул жерди буздуруп, ошол Достукка чейин башынан жерди чукулатып, башынан асфальт төшөш керек. Мына ошол долбоор жасаган адам ошолордон кеткен минус, же ошол курушуулардан зергип коюшкан да. Ошол уровеньди атканда туура эмес атып коюшкан да. Анан бул жерге да бизге светофор керек болуп калат. Мына Достук көчөгө дагы. Мына ылдамдыкты көрдүңөр кандай катты. Мына Nexia жолго чыгып тура токтогон да. Бул бетке өтүп көрүп атабыз. Мына электр линия менен мына столбанын ортосу. Өзү алыс болгон туура эле, бирок жер шартына мына обстановкага жараша ошол электр линияга муну переделка кылыш керек да кайра. Кобрасын отдельно кылыш керек. Мына башындагысынчы. Бийигирээк кылып. Мына кошумча столбанын бул жака кереги жок болуп калат да. Азыр наркага жакындатайын десең, токко жакын болуп калат экен. Мында өзүнүн линиясы бар да. Муну бийигирээк кылыш керек болуп калат, берки электр линиядагы караганда. Бирок мына ылдый орто жагынан приспособление жасаш керек да анда. Мына эки кобра турат, көрдүңөрбү? Ушундай керек башындагысы. Мына бул жакта уровень түз, ар жак бийик болуп калган.